Алдаган бизди жер беребиз. Аркаңызда турган шифр менен аркамда сиздин үйүңүз азыр, мен азыр жашап аткан. Жашап атасыз. Канча адам жашап атат бул жерде азыр? Үчөөбүз жашап атабыз. Шартыбыз эмес, өзүбүз курсабызды зорго тойгозуп атабыз. Бишкек санитардык полигон аймагында буга чейин 17 үй түрттүрүлүп, анын жашоочулары сыртка башка аймакка көчүрүлгөн. Кайтыш болуп кеткен балаңыз салган үй болуп атат да. Ошол балам жал бердиле, атасы жолок. Ош жерде, ошол маалда көчөлөгүндө жашап жүргөн ошол жакта шарттарын көрсөңөр, мына төө чачын тик турмакта. Биз кыйнаган жокпуз, айдаган жокпуз. Кудай турат. Көчкүлө чыккыла деп бизди заставить этип зордоп эле чыгарышкан. Мен ошондой кагазды окусам, балам көр болоюн. Үстүбүздөгү жылдын март айында Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу Алтын Казык жаңы конушунан 17 үй түрттүрүлүп, жашоочулары үй жайсыз калгандыгы тууралуу эсиңиздерге салабыз. Андагы үйлөргө Бишкек шаарына караштуу Бишкек санитардык полигон муниципалдык ишканасынын аймагына салынып калган деген жүйө коюлган. Кызыгы, үйлөр салынып жаткан учурларда санитардык полигондун жетекчилиги нечендеген жылдар бою ал жакты караган эмеспи? Же ал аймактан жер сатканга дагы кызыкчылыктары болгонбу деген ойлор келбей койбойт. Бүгүнкү күндө Сокол Медиа редакциясы Таштандыдан ташынып жүрүп там салгандардын азыркы тагдырын чагылдырып бермекчи. Салам алейкум. Келе, сонун келип атат. Мен мына кичике болсо салып беришти. Ушул балдарым. Синтип отурабыз, үйүбүздү бузуп койду балам. Бул чалым нени балдик бул. Мына 3 айдан бери күтөбүз. Жамгыр эми жай, 4-нчи ай болуп атат. Кыш келет, кайрга ажеке могут токкана окшоп салсам деп отурам. Жардам беребиз деп алдаган мына ушунчадан бери отурабыз. Бар жогусун акыбалы ушу. Бар жогусу ар жерде эште кишиден тамак кылабыз. Бунун акыбалы ушу бир таш көтөрө албайт. Негизи үйдү кандай негизде түрттүрүп салды? Алдаган бизди жер беребиз. Жерди берди, бирок жардам дагы беребиз дегенде берген жок. Акча беребиз, материал беребиз деген. Үлөлүү болдук мына бар жогу ар жерде ичиндеги мебелим, ичиндеги окаттарым барды төлөнүп сүрдүрүлгөн. Мен бечара ошо ар жерде иштеп жүрүп топтогон пулум жок, мен иштекем калбай калды. Ал үйдө канча жыл жашадыңыздар анан? 20 жылдан ашык жашап койдук. Бир кичине элдин акыбалын кара, ушу бечаралар мусордо иштеп жүрүп салды эле. Ушу бечаралар бакалашка топтоп жүрүп салды эле. Болор болбос тыйынга сатабыз ушу бакалашканы дагы. Кечке кышта жүрөбүз. Жок, мына акыбалыбыз ушул акыбал болду. Садыр жапкарыбга кайрылган күндөрүбүз болду. Кайрылбаган жерибиз бар, калган баспаган ижибиз калган жок мына эжелер. Ошо үйдү түрттүрөрдө мындай кандайдыр бир эскертүү болду беле, соттун чечими же ушундай үйдү түрттүрөбүз деген? Айтылганы менен бизге обещание берди да беребиз, жардам беребиз деди, эже ошондой деди. Мен айтам ана. Соттун эч кандай чечими, эч кандай кагаз көрсөткөн эмес бизге. Эч нерсе көргөн эмес. 2 күн мурун эле квартальный элер, айлык өтүү, мына мэриянын замы баары келип эле чогулуш кылып кетишти. Муну квартальный анан квартальный бизди чогулту. Чогултуп ушундай эртең силеткен сүрөткөн деди. Бизге эч кандай кагаз, мындай нерселер болот, мындай керек деп бизге эчтемен тактап бизге көрсөткөн эмес. Көргөн эмеспиз. Ошентип коелу кетти, анан 2 күн узартып, бир базар узарды дегенде биз ошо менен 2 күн узам бир базар кылып десе, эртеси күнү эле келтирип, суббота күнү келир. Көрсө суббота күнү өкмөттөр эч жака кайрыла албайт булар деди да. Суббота күнү келип эле бир күндө сүзүп эле сүрүп, 2-нчи воскресеньеда тазалап, 1-нчи күнү ошердин баарын тегиздеп туруп эле өкмөткө биз мына түздөдүк, сүрдүк, элдин баарын көчүрүп чыгардык деп отчет беришти. Ошо. Азыр сиз дагы бул адамдардын катарындасыздар да? Ооба, мен да ушулардын катарындамын. Ошол жерде айтылган, ошо сүрүп атканда бизге чыккыла деп баардык ошо неме эскертүү берген эмес кыскасы. Эскертүү берген эмес. Азыр биз бул адамдардын да жагдайын сурап алалы, анан кийин сиз дагы көргөзүп бериңиздер үйүңүздөрдү.
Жагдайыбыз ушу экөөбүздөн пенсия албайбыз балам. Пенсия неге албайсыздар? Пенсия албайбыз. Биздин каражатыбыз жетишсиз. Мен аз эле болду балам өлүп калып, эч нерсе кыла албай калдым, эч жака баса албай калдым. Даже эрим паспортун жаңылатып ала албай жүрөм. Муну көрсөтүш керек экен, басышым керек экен. Жүлгүрөм жок ишенесиңби? Пешком барам ушу кыздарымдын үйүнө. Кыз бала башка бирөөнү билөсү экен. Ада эле кызым бер дейп албайт экенсиң. Олар деле алдын жетишинче каралашат оокат тиричилигибизге. Бирок өтө кыйналып кеттим мен. Ушу 3 айдын ичинде көрбөгөн күндүн ысыганын айтып балам. Эшикте чайган ачыш кыйын экен, оокат кылыш кыйын экен. Негизи макул түрттүргө бергиле деген бир уруксатыңар болду беле силердин? Жок да Биз деген сураштырсак, интервью алып көрсөк, өз каалоолору менен түрттүрүлгөн ал Ошону жерлерде. ал да бизге ондойду. Мен ошондой кагазды окусам балам көр болоюн. Келип эле бизге кичинеден күн помощь берчиле. Актай кагаз келе кол койдуруп, шалым бечара түшүнбөйт. Бул жазып деле барып кол кой десе, эмнеге кол койгонун билбейт. Мага келсе де билбейм да. Мына кол койгула мынтебиз антебиз деп туруп эле алдай берет. Биз кантип эле үйүмдү сүрдүрүп мен таптайыр зорго салып алган үйүмдү түрттүрөм үйүңдү десе кантип кол коюп берем мен? Эмне деген жакшылык үйүңдү бузуп атса, зорго бүтүрсөм мен мунун кайерге жетелеп барам деп ойлойм да. Мунткен жок да, ондой болгон жок. Ошол түрттүрүп аткан убакта каякта болдуңуздар силер? Түрттүрүп атканда мен балам өлгөн убагыла Куран окутуп ошол жакта жүрдүм мен алайда. Зорго жетип ушу мына төртү немен алып келдим. Анан кошуналардан уктуңуздарбы түрттүрүп Кошуналар атып дегенди? телефон кылды мага. Ооба, кошуналар телефон кылып келип үйлөрдү сүрүп кетти. Эки кошуна мына кирпичтеримди ташып тур мен. Келсеңиздер эле түрттүрүп салган уже анан. Түрттүрүп салган. Ушу кирпичтеримди зорго алдым. Жыгачтарымды деле албай калдым. Мына көрүп атасың. Иштекем жок мына. Баарын сүрүп салды да булар жок деле. Сүрүп иштекем. Ичиндеги мебелим бир көйлөгүм менен калдым, ишенесиңби балам? Ал жерлерде мындай сатып алдыңыздар белесиздер? Сатып алганбыз. Сатышкан ошол жердегилер. Алып сатарлар олар деле. Ошо сетке пул төлөгөн балам. Ол деле пул экен. Мен убурсуп эле иштейм өзү. Ошо сатып алган убакта деле эч ким келип айткан эмес да, бул жер деген бул Бишкек санитардык полигонунун жери, салбагыла деп эч ким мындай келип эскертип берген эмес да. Сатышкан булар бизге. Биз бечара жерибиз жок, үйүбүз жок, ар жерде квартирадан жүргөндөн көрө билимибиз жок биздин. Эртеге сүрүп деп эч ким айткан жок. Бизге окшоп эле элдер салып атат. Ала бердим да мен деле. Эл катары эле. Эл катары эле. Көчөдө жүргөндөн көрө ушуну ар жерге жетелебейин, балдарымы ар жерге жетелебейин деп сатып алганмын мен деле. Анан эл катары эле салып, эл катары эле жакшына жашап атканбыз. Светти киргизгенбиз, сууну чыгарттык. Ошолордун трубаларынан бери пул топтогон бергенмин, ошону ыйлап чырылдап жүрүп таап бергенмин мен деле. Светтерди дагы пулун эч үзгүлтүксүз төлөгөнмүн мен. Ана кабелдардын дагы сатып алганмын. Дагы повторный сатып алдым балам. Светим жок, отурдум, 1 ай отурдум мен ана немеге окат кылып. Азыр кандай жамбак атасыздар эми? Жамбагы каяка мусорго барып иштесек, ол жерден деле кичине эле иштейбиз да, кайтып үйүбүздө ачык калат, кайтып келебиз. Убактым болгондо чыга коем, 1 сом 2 сом таап келем дагы, нампан таап келем ушуларга. Бул жердеги 3 сом 4 сомго иштеп келем иштесем. Бишкаблоктор ошо эски тамыңыздын бишкаблоктор окшойт, Эски тамак. Бул жака эмне салып атасыздар? Жалдап алып келип куруп бергилечи, мен аны этегилерин баары жогу чачылып жатат дедим. Бул жерде силердин балдарыңыз эмеспи? Мен балдарым эмес, мына жакта эле жашоодогу балдарды чакырып келдим, жалдырап чакырып келдим. Мына чолок бирөөнү да ташый албайт. Мен жакшына чакчайган балам бар эле өлүп калды. Ошол болгондо ушунча оор болбойт элем, баарды колунан келет эле. Жоксулуктун айынан ошол да өлүп кетти. Жетишсиздиктин айынан. Ушу балам акалым ушу окшогонду Садыр Жапар бар жогуна эле жардам берип атат, бар жогуна карап атат. Алын жетишинче карап атат, жамандабайм, жакшы күчүккен. Колдогондо чын эле колдоп сүйүнгөнбүз аябай. Рахмат, бирок бизге дагы карашып кичине эле убактысын бизге бөлүп койсо жетет эле. Мына суук түшүп келатат. Мен кайерге жетелейм муну? Ооруп калса больницага барышым керек. Бул жерге скорый келбейт. Машина, такси, эли келет, такси. Скорый келбей да коет кээде. Ушуну карап жүрүп өзүм деле касал болдум. Иштеп өлмүр иштедим. Болор болсак иштесем деле ушуларды алып кылып алдым эле. Бирок өлгүдөй күйүп элем болом. Тээрүйүм бузулуп кеткен эле. Мына туалетим маңдайында ошонун
тамак кылам, ошо жакшы. Адамдар жашагендар жашап атат. Мен сомон тапсам, үйгө ок атап келем, май алып келем, чай алып келем, окотто жашагысы келет экен адам. Көп бардык. Арыз жаздык, бизди карабай койду. Караш керек эле. Ушунча эл биз деле адамбыз. Кыргыздын эле башка мамлекеттен келгендер чиренип жашап атпайбы, балам? Ар жерден келгендер чиренип жашап атат. Биз кыргызбыз го, бизди өзүбүз кантип карай албайбыз. Кичинен тикелеп койсо болот эле, биз суу качан киргизип койсо болот эле. Азыркы заманда кантип ушундай вагондун ичинде кандай шарт? Жүр, кире бер. Суuk түш баштады, ичим устап баштады. Тамак болсо бар. Айнектер жок анан. Айнектер да жок. Кene кечкисин кандай суук болуп атат Суук да. болот. Кеңиз кириңиз сиз. Кире бергиле муну. Ушинтип эле жатабыз мына. Көрпө төшөгүң деле калган эмес. Ар жерден ким берген, ким алып кеп берген, бар жогу көмүлүп кеткен жердин тагында меники. Өмүр бою алган буюмдарым бирөө да жок мына. Ушинтип эле жашап атабыз балам. Ошо мына. Айнектер жок мына көрүп атасың. Ушундай жаш. Ачык боюнча эле жатасыздар. Ачык боюнча мынан жамгыр жаса, бул вагондагы эми жайлоодо турган вагон бу. Ушунун үстүнөн тамчы агат. Мына жерге мына келемдин үстүндө азыр бассаң суу мына балам. Азыр эле жамгыр жаап кетпеди беле. Мунун бүтөш үчүн дагы каражат керек экен. Буну да бүтөй албайм. Же эшиктеги үйүм жок, же башка дагы. Ушинтип эле отурабыз балам. Тоголом келип жатып калабыз. Свалкага иштеп келди ушу. Ушундай акыбалда калдык да. Жашаган түрттүрүлгөн үйүңүз канча комнат эле? 2 комнатын жакшына кылып бүтүрүп, жакшына ремонт кылып, анан астынан дагы уладым эле, чоңураак эшиктен киргенде бут чече турган кылып. Ошолордон бери тартып кеткен эле мурун мен ошо жерде жашаганымда. Соспомузга чейин барган. Буягына пескоблок менен жакшына кылып, эми чоңураак кылып, бир элге окшоп чоңураак кылып неме кылайлы балам деп, өлгөн балам бечара дубалды ушундай уруп, айнектерин коюп, неме кылып койду. Сүрүп таштады. Олорго не жалко экен, олорго баары бир экен, ояктан приказ болсо, олор да өзүнүн ишин аткаргандыр, бирок бизди мындай акыбалга ташташ керек эмес да. Ушу балам, ушинтип отурабыз. Мынаны жаап аламын деп. Көп суу шамал болуп кетти. Мына шамал болуп кетсе, ушинтип жаап коем. Шекерхан апа. Жанагы 17 үй түрттүрүлгөндөрдүн арасында сиз дагы барсыз. Ооба. Абалыңыздар кандай болуп атат, ошону айтып коесузбу? Абалыбыз эми 17 үй ошо мына 2023-жылдын 15-майында түрттүлгөн. Ошодон бери ошо жерде түртүп атканда мына мэрия, аким, айыл өкмөт, кварталнелер бардыгы ошол жерде көчкүлө чыккыла деп бизди заставить этип зордоп эле чыгарышкан. Чыкпайбыз десек, милицияларды алып келди, камагыла деп. Чыкпасаңар камагыла деп. Мына аким камагыла деди. Мен акимди айткым келет. Эмне деген аким? Эмне деген адам булар? Камагыла деп ошентип турду. Ошол жерде бизди алганыбызды алып калдык, албаганыбыз калды, сүрүлүп кетти. Сүрүп салды. Мен үйүмдө эле ошо 17 үйдүн катарындамын. Жараксыз кылып сүрүп салды. Ошо калган каткандарын алып келип мынаны мына эми кыргызча айтканда капеде жашап атабыз. Ошо күндөн бери аркаңызда турган ошо мына аркамда сиздин үйүңүз азыр, мен азыр жашап аткан. Ушакта жашап атасыз. Канча адам жашап атат бул жерде азыр? 3 жашап атабыз. 3 адам ушул жерде жашап атасыздар. Канча убакыттан бери? 4 айдан бери. 4 айдан бери ушул жерде 4 айдан бери ушул отурабыз. Баягы акимден, мэрден, муну полигон начальниги баягы ызылдап квартан эч ким бизден эч кандай сураган да жок, башка да жок. Квартаны бир жолу келип, шамда келип, караңгы кирип калган болчу. Баягы бизде строй материал беребиз, акча беребиз, силерге бөлүнгөн деп айткан да аким, мэрия бүт баары. Анан ошого ишенип биз кол коюп коюппуз. Вот, мына, только для вот этих жителей акча бөлүнөт именно на стройматериалы. Если вы сегодня не пойдете на наши условия, банк эч кандай акча бербейт. Бирок үстүндө иштиги жок болчу, актай барак болчу. Эми ошо актай баракка биздин арызданбаган жерибиз калган жок. 3 рет кайрылдык, президентке да, УКМКга дагы, мына акыры муну ген прокурорго чейин жаздык. Эч кандай тыянак жок, жылыш жок. Кайра эле обратно эле арыздарысын эмесине возврат неме деп келип атат. Силер өзүңөр макул болуп, өзүңөр разы болуп чыккан ошондой толтургандай да бул арыз. Азыркы учурда мына Бишкек санитардык полигонунун жетекчилик тарабы ал жерде 17 үй ооба түрттүрүлгөнү чындык, бирок алардын өз каалоосу менен ал үйлөр түрттүрүлгөн деп
айтып жатты. Ал жалган. Жалган, Ал жалган. Жалган жерден жала жап, жөн эле 17 үйдү чыркыратып гана талага таштап койду. Жалган. Бу жерде жалган маалыматтарды, жалган немелер таркатып, президентке чейин жалган немелер толтурган буларчы. Мен ошол жерде жашаганыма 23 жылдан бери ошол жердемин. 2007-ден бери ошол жерде ошол үйдө турам. Мен деле сатып алганмын ал жердичи. Мына жер саткычтардын бетин ачкыла, коррупциянын бетин ачкыла деп ачып атабыз, жетпей атат. Ушу жерлерди деле мына азыр алып биздин катарыбызда жашынып алып сатып атышат жерди. Байытат. Экиден жер алып, бирден сатып, бирден үй салып атат. Бирден сатып машина менен өтөт. Биз курган ушу 4 соток жерибиз эле оозубузда ачылып баягы карапайым эчтекеген түшүнбөгөн эле адамдар калып атабыз. Дагы эле келип эле бул мына Бишкек санитарный полигондун начальниги келип такалып атабыз. Ошол беретмиш. Ал Бул жактан жерлердиби? Жок, бизге жанагы строй материал, акча, каражат ушулар бериш керек да. Алар 15 000 сом берген, биз жардам деп койду. 15 000 жардам меселе бизге 15 000 сомду 3 айга квартирага деп берген. Анда үйүңөрдүн үстүнөн квартплат, үйүңөрдүн үстүңөрдөн берип атат деген эмес. 3 айга квартирада жашап, ошо 4 соток жериңерге үй салып алгыла деп берген. А бирок кийин биз акимге барганыбызда аким ушинтип айткан, бөлүнүп атат. Акча бөлүнгөн, банкта кел атат, беребиз, аз калды, күткүлө деп, мына күтө бер 4 ай болду. Негизи бул жакка үй салып атканда ошол түрттүрүлгөн жердин ордуна сиздерге кандайдыр бир эскертүүлөр болду беле? Бул жер деген Бишкек санитардык полигонунун орду, жери, бул жер кийин түрттүрүлүшү мүмкүн деген эскертүүлөр болду беле? Ошо директорлук тарабынан, жетекчилик тарабынан ал жактан. Рас айтып атасың. Мен мисалы үчүн ушул жер үйдү алганымда мен сатып алгам. Ачык эле айтканда сатып алгам. Сатып алганда мен кварталныйга келгем. Келип, бул жер немеге таштандыга жакын болуп атат, кийин алып койбойбу, өкмөт сүрүп койбойбу десем, сүрбөйт, силерге компенсация төлөнүп берилет деп айткан кварталный. Анан мен болуптур, анда кварталный. Нургүл деген, фамилиясын билбейм, ушунтип айткан Нургүл. Мен келгем. Ошондо деле ушул үйдү, ушул жерди кимден алдым? Ахматов Райхандан алгам мен. Ахматов Райхандан алып, ушинтип келгем. Берилет деген компенсация. Болуптур деп ошо менен биз жашап калдык. Андан кийин көбөйгүлө, силер көбөйгүлө, өкмөт ала албайт деген. Биз көбөйдүк. Анан тек паспорт чыкты. Тек паспорт чыкканда сүйүндүк абдан. Бардыгын өлчөп, бизде тек паспорттар, документ бар. Анан бул жерди сүргөндө, алганда бизге эч кандай эскертүү бербей, жана айтып аткан документтерди биз көргөн да жокпуз. Көргөн да жокпуз. Ал документти кандай кылып, эмне кылып толтурган, муну ошо мэрия, аким, айыл өкмөт, кварталныйлердин жасаган иши бул. Бул жага түшүнүктүү анда. Азыркы учурда эми кандай шартта жашап атасыздар, ошону көргөзүп берип койбойсуздарбы? Үйүңүздөр түрттүр калды, азыркы жагдай кандай болуп атат? Азыркы жагдай өтө оор балам. Оор десек болот. Мына ушундай болуп ким жашайт? Ким жашайт? Мына ушундай, мына Бишкектин четинде гүлдөгөн шаарыбыз дейбиз. Шаардын четинде жашаган мындай байбичелердин акыбалын көргүлө, мына ушундай үйдө отурабыз. Кандай бут кийимди чечип эле киресиздерби? Ой, чечкенди чечебиз, чечпегенде жок балам. Ушундай болуп калдык. Бая орустар чочкулар менен аралашып чечип. Ичи деле жылууланган эмескен да? Ичи деле жылууланган эмес. Мына кече кичине бир жамгырды ураса суук болуп, баарыбыз кирип болуп атабыз. Үшүйбүз, ысык болсо ысыйбыз. Ушунтип эле 4 айдан бери ушундай жашоо өтүп атат. Аштан өлмөк белек. Жашообуз өтүп атат, тамагыбызды кылып жеп атабыз. Анан эми кышка калбай бул беребиз дегендер бербеди деп үмүттү үзүп, анантип балам болуп ызылдап, көлак кылып, такыр болгондо бир комнат болсо ham чөчөйтүп жаап алсакпы деген аракетте болуп атабыз. Болгон жер ачык экен да бул. Ачык бул эчтен айырмасы жок. Бул жагы деле ачык. Эми болгон эле баягы бир көлөккө кылган сыяктуу эле үйдө, бул үй деле эмес да. Ушул өлбөстүн жашоосу да. Өлбөстүн жашоосу. Түрттүрүлүп калган үйүңүз кандайды? 3 комнат үй болчу ол. Коридору менен 3 болчу. Кыйгана жашына үй болчу. Аны деле жыгачташын алгычаң болбой эле сүрүп салды. Мыналар эле калды. Ушуларды бүтүндөр. Жыгачтарды алып келип бияка койдуңуздар. Ушуну койдук. Бизге эмне өкмөт алып келип коюп берди. Ошо сүргөндөн калганы мынантип улап, сулап ушинтип коюп отурдук болдук. Анан жана 15 000 акчасына шипр жарабай калды да. 15 000 берген акчасына ошо шипр алдык. Мына. Тактап деле бере алам ошо. Тегерегинде турган шипр ушулар эле келди. 15 000 Жана жардам бердик биз деп айтып. Жардам бердик деген ошол. Таза бизге 15 миллион берип коюшкансып. 15 000 гана эмне келет? Жамгыр жаганда суук болот, ооруп калбай элесиздерби? Мына мен ооруп калып кирип болуп атпайм бир базардан бери. Суук болот, тамчы тамат дырылдап. Өткөнү бирке жамгыр жаса, суук болуп, мен ооруп калбадым мына. Жөтөлүп каккап чакап атам. Дагы эле кетпей атат.
Шамал болсо эле мынакей могул жер аркай эле чоң болуп турат. Ал жерден шамал келет балам. Шамалы деле, чаңы деле кирет экен да. Чаң болгондо ботолуп эле жатып калабыз. Эми иш кылып Кудай өзү эле сактасын, чаңды деле баары эле ошол эле жеп атабыз. Ошол эле жеп эле ошол эле чат эле. Эмне кылабыз айла жок. Катты шамал болуп уктап калса саар тусаң өлгөн кишиде бол баары жоң топурак. Ушундай болуп калып атабыз, боп-боз болуп. Айла жок. Эмне ол чоңдорун эмне кварталныйлар көттүң о, поворот 2 каташ кылып үйдү салып. Жер эле эмес, булар элди сатып атат. Мен ушунтип айткым келет. Элди сатып атат булар. Бизди саткан ошо да 17 үйдү жөн эле сатты. Алдап. Болбосо бериш керек болчу да. Компенсация төлөнүп берилет деген, компенсация төлөнгөн. Берилет деп айткан, мен өз кулагым менен, өз көзүм менен кварталныйга айткан, ушинтип айткан. Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек санитардык полигон аймагында буга чейин 17 үй түрттүрүлүп, анын жашоочулары сыртка башка аймакка көчүрүлгөн. Мына андан бери 4 ай өткөн менен Мерим эжекебиз ушундай шартта азыркы күндө жашап атат. Мына сиз көргөн бул кичинекей депеде Мерим эжекебиз өзү, кызы жана 3 кичинекей баласы менен күн кечирүүдө. Жактын баары ачык. Ачык ушу Шамал кирет. шамал кирет, чаң кирет. Баягы жапай адам эле болуп калдык го биз келгенден бери. Майда Боз үйдө жашаган заманга эле түшүп калгандай болуп атат азыр. боз үйдөгүдөн деле жаманбыз. Ал боз үй болсо жакшы болмок. Ошо чатыр беребиз деп беришкен эмес. Негизи үйүңүздөр түрттүрүп атканда эмне деп түрттүрүштү? Негизгиси үйдү түрткөндө 2-3 күн ичинде эле биздин тагдырыбызды чечип коюшту. Ошо 2-3 күн ичинде мындай түрттүрүлүп, ушул түрттүрүлүп, ушундай акыбалга келип калдыңыздар да сиздер. 15 күн Ага чейин жакшы эле үйүңүздөрдө жашап атып, эч кандай бир бейкапарчылыкта эле, эч бир жаман ой жок эле. Анан 2-3 күндө эле бардыгы болуп кеттиби? Биз негизи 20 жыл болду ал жерде жашаганыбызга. 20 жыл ошол жылга чейин бир адам басып келген жок. Ой, салбагыла бул жерге. Бул жер закондуу эмес, мыйзамсыз деп бир адам айткан эмес. Биз себеби бирөөдөн сатып алганбыз. Мен 2019-жылы элдер, кайрымдуу элдер салып берген кызымдын үйү. 2-топтогу Маев кызым. Ошого элдер салып берген эле. 2019 салып беришти. Сиздин ал үйдү салганга деле шартыңыз болгон эмес экен да, аны да шартын кайрымдуулуктун негизинде салынган үй болчу экен, анан ал дагы түрттүрүлүп кеткен турбайбы? Мынтип эми шифрди урчалып жашап атасыздар. Ошо 2-топтогу кызымдын үйүн ошентип 15 күнү келип эле, бейнеме туруп эле, коркутуп, үркүтүп эле чыккыла, бүгүн чыкпасаңар болбойт деп бизге өздөрү техника берди. Жыгачтарды бузгандарыбыз ыйлап сыктатып буздуруп алдым мен. Себеби жаңы деп туруп, шипир жыгачтарымы өзүм ушуну 10 миңге ошо жерде дайыр үйдө чыгартып алдым. Ыйлап сыктатып. Анан көчкөн менде вообще шарт жок. Жалгыз боюна 60 жашым 60-та. 3 жылдан бери эле ошо үй ылай. Азыр биздин заманыбыз азыр ылай кыла турган, үй сала турган энелер болуп калдык биз. Ошол ушу жерге көчүп келгенден бери бире басып келген жок. Ой, кантип жашап атасыңар? Ал жерден бизди көчүргүчөктү даже строй материал беребиз деген видеолорунан бери бар. Үйдү көчүрүлгөн видеолорунан бери бар. Сиздерге жардам беребиз деген. Жардам беребиз деп. Ошодон бери жардам эмес. Даже кантип жашап атасыңар деп бир адам басып келген эмес. Бул кичинекей бала сиздикиби? Бул чеберем. Анан Баламдын эмеси. булар ооруп калбай элеби? Бул жерде суукта азыр. Оорса да айла жокпу? Ооруганда ооруйт, ыйлаганда ыйлайбыз. Квартирага алып барабыз, кайрап келебиз. Ушинтип эле көрбөгөн күндөрдү көрүп атабыз. Бул балдар да сиздер менен эми бул жакта азыр жашап атат да. Ошол 2-топтогу кызымдын балдары. Мен ошол кызыма жардам берип, менен башка эч ким жок жардам бере турган. Ошондо дагы кызыма ыйлап сыктап ошо элдер салып берген үй болчу. Ошо бул жерде азыр эми сиздер кандай эчтеке деле кылганга шартыңар, мүмкүнчүлүгүңөр жок болуп атат да. Башкаларыныкей салып атышыптыр, кайра акырындан временка кылып атышыптыр, фундаменттен коюп атышыптыр. Сиздер
Эч нерсе кылган жоксуңар. Шартыбыз эмес, өзүбүз курсабыз зорго тойгозуп атабыз. Ошо баклажка заводто иштейбиз, барабыз, кичине өзүбүз тапкан акчаны тамак ашыбыздан ашпайт. Эми мынакей ок ачылып атат. Мына 4 ай болду. 4 айдан бери эч нерсе болгон жок. Даже эми баягы өлгөнгө көмгөн болуп туруп, маршрутубуз да каттабай калды азыр. Барыш келишибиз, ушу немеге барып келишибиз эле 150 сом, 300 сомго чейин болуп атат такси менен. Эч жакка чыга албайбыз. Бул үйдүн ичин көрсө болобу? Болот. Ушул жакта эле кичинекей балдар да ушул жерде эле чоңоюп атат да сиздер менен. Ушул жерде эле 4 айдан бери эле биз не болсо ошо ыйлап-сыктап отурабыз. Ушундай жашоо. Эми мына кыш келип атат, ок ачылып атат. Ок ачылганга кандай кылабыз? Билбейм. Биз ыйласак кошо ыйлап турсак кошо туруп эле ушу нерселер. Бизге негизи строй материал берилет силерге. Строй материал эгерде силер көчпөсөңөр, строй материалдан да каласыңар, жерден да каласыңар деп көчүрдүк. Мынакей полигондун начальниги Нурлан Жумабаев. Ошентип айткан. Ошентип айткан. Даже видеосу бар. Мен силерге видеосун да берем. Мынакей эгерде чыкпасаңар, силерге үй да жок, жер да жок деп ошентип айткан. Адам бери мынакей 4 ай билинбей эле 4 ай өтүп кетти. Эми кышта кандай айла болобуз билбейм, кандай. Башка жактан келген бир чет мамлекетте келген немедей болуп эле Памирдик кыргыздардан болуп калдык окшойт эмесе. Жана 15 миң сомдон жардам кылдык биз деп айтып атпады белебиз. Сиздерге да тийдиби алды, тийген жок? 15 миңден беришти. Палатка тикиле тигип алгыла деп бердиле. Мен 15 миңге мына ушул жерде мына шифрларды немелерди чыгартып келдим, үйүмдүн немесин. Аны бекер чыгарып бербейт экен. 15 миң сом берип палатка тигип ошо боюнча унутпаган турбайбы? Ошо палаткада жашай бергиле дегендей кылып, Ошондой эле болду. Азыр даже биздин барбаган жерибиз, какпаган эшигибиз калган жок. Буздурулуп салган үйлөрдүн ордундагы бизге кайрылган жарандар басмачылык кылбай, ак мээнет маңдай тери менен иштеп, тапкан акчаларына сатып алышканын баяндашат. Мына ушул жерде менин үйүм болгон. Туура ушул жерде? Туура мына жерде менин үйүм болгон. Мына менин кором территориям. Тетиги жер кошунам болчу жанагы. Казылып турган нар жак бетте ошо кошунам болчу жана көрсөттүм го, ал заңырат үй салды деп. Максасы бар да. Мына ушул жер меники болчу. Мына территория, мына кором кире беришим. Мына жерде үй болгон, 3 комнат үй болгон. Ушул жерде 3 комнат үй болгон. Бу жер 5 соток болчу. Мына нараган бераган сүрүп атып тарып салды. Ушул жерде менин үйүм болгон. Ушул жерден баштап подряд да эми. Катарынан кетчү да. Катарынан кеткен. Сиздердин үйүңүз кайсы жакта эле экен? Ылдыйракта булар. Канча жылдык мээнеттери көз алдында урап, атүгүл каза болгон баласы кандай сүйүнүч менен салганын эскергенене пүүтүнө чыдабай, түрттүрүлгөн үйдүн ордуна келип буркурап жаш чыгарды. Жүрөгүм зырылдап. Ушул үйдө өлүп кетти менин балам, садаган кетейин. Ошол эле баламдын колу тийген үйлөрдөн кетейин. Сиздин балаңыз, кайтыш болуп кеткен балаңыз салган үй болуп атат да. Ошол балам салып бердиле, атасы жолок. Ошол баламдын колу тийдиле ошол үйгө. Анан кетейин, мен бул үйдөн эми жок калдым, балам. Кудайга деле жамандык кылганым жок эле, өзү эле мээнетим менен сатып алып, мээнетим менен алдым эле. Кудайга жазык кылгыдай деле эч нерсе кылганым жок эле. Атасы деле момун киши эле. Балам амнинге айтапат тийип кетти, билбейм, уктаган жеринен турбай өлүп калды. Мама кичине чыдасаңыз бүтүрүп берем үйүңүздү деп атып эле жаткан жеринен өлүп калды. Сада олайм, балам колу тийген эле. Жүрөгүм зырылдайт ушул жерден өткөндө. Ооруду эле балаңыз, эмне болду эле? Балам ооруп жүрчү эле, жүрөгү ооруп эле өзүм ооруду. Бирок колунан бардык келет эле. Сада олайм. Сатып алганда аябай сүйүнгөнбүз. Суу киргенде апа суу киргизип алдык, элдейди чапкылабыз. Апа мына свет кирди, мына өзү ана жерден тартып киргизип, өзү жыгачтарды улап, мына бирine улап. Апа
Мына свет дагы кирди. Эми бурса жакшы жашап калабыз апа. Мен успокоить этип турат эле. Кечире балам. Уулуңуз дагы ушундай бир мээнет менен анан ошондой бир сүйүнүч менен салган экен да бул жерде дагы. Ушунчу жаман сүйүнчү эле апа. Эми уласам, дагы бир аз иштеп келсем, дагы ушуну каяка алып берем апа. Нерде коңшулар да эле жүрөсүн апа дей берчилер. Анан чөп турган жер менин үйүм. Hiç nersesi kalmaya kaldı taşı balam, giyimleri taşı balam. Hiç nersesinden almaya kalkan mingili çıkarsık da sürüp gömterdi. Şurada komşularım çıksa aram. Eskablakta karmam kaltırışım balası çırıldat bağla balası. Kıştın günü. Eskablakta hep düşürüp saldılar. Çırıldat bağlamını keskablağım koyup koğulayda alıp kalıştır. Sonya деген komşum var эле. Ошол пескоблокду чырылдатпагыла муну. Бул чолок өзү зорго жүрөт. Бечара эрим эч нерсе кыла албай жалдырап отуруп калгандагы. Кечкурун ошол жерде калып кетти. Эч жака барбай. Кыздар издеген бар жолдаган баягы сүрүлгөн үйдүн чекесинде жатып уктап калыптыр. Баары деле калганбыз огулу. Калыптыр күйөө балам издеп келип таппай кетип барган. Баары ушул жерде калганбыз. Каерде жаттың десе ушул жерде эле жаттым дейт да. Жок, баары жүк деле калган. Ушундай болду. Tep-temiz vurup kaldı. İşteki yok. Balam sen yatkan yerine geldin. Anan gideyim. Uşundip kalganımda bilmeyse tasılsın. Direkt turgan жерде. Geçirip balam. Anan gideyim. Ay başka söz aytılmay kaldım. Жүрөгүм титиреп кетти, өзүрө киргенде. Бул жарандар арызданган жерлер калбагандыгын айтып, азыркы ишеничи болгон Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго дагы кайрылуу жасашты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз, сиздин биз мурун деле президент кылып шайлап келгенбиз, дагы деле шайлай беребиз. Биз ушу жерде 17 үйдү сүрүп салган, жашап жаткан жерде сүрүп салган жерде турабыз. Сизге кайрылуу жасап биз арызданып да көрдүк, барбаган жерибиз калган жок. 3 ирет кат жазып, арыз жазып бардык. Эч кандай жеткен жок. Аягы немеге чейин бардык, жылышыпка чейин бардык. Эч кандай жылыш болгон жок. Даже сизге Фейсбуктан деле жазып атабыз, кайрылуу жасап атабыз. Же сизге жетпей жатабы, ушу ташип экөөңөр ушул жерден мына жер саткандарды, эл саткандарды бетин ачкыла, коррупция десең коррупциянын бетин ачып атабыз. Ушул жерде деле биз захват кылып басып алган эмеспиз, сатып алганбыз. Ушул сатып алган жер саткычтар дагы эле пайда. Ушул жерде квартальный, айыл өкмөт, аким, мэрия бүт бардык чоңдор жүргөн ушул жерде. Чоңдор жүрүп бизди заставить этип зортоп чыкпайбыз десек, милицияларды алып келип жүрүп чыгарган. Бизди коркутуп үркүтүлүп, эми кандай деп жооп беришет, алар эмне деп кол койдурган, бизди алдап коюшту булар. Силерге жер эми строй материал берилет, силерге акча бөлүнүп атат, акча беребиз деген. Берген жок, эч кандай акча берген жок. Ошол жерге барганыбызда 4 айдын жүзү болуп атат. Бир деле адам бизден кабар алып барган жок. Ошо бир жол бир квартальный бир актай барага алып барып, силердин акчаңар келди, мынакей аласыңар, кол койгула десек, биздин ашыкпай ушул болду, кол коюп койгонбуз. Ошонун үстүнө эмне деп толтурган мына бул жогору жактагы чоңдорун. Бул аферисттердин жашоосу болуп калган турбайбы? Жалгандарды, жалган маалымат берип атат сизге. Мына сизге түздөн түз жетпей атат, түздөн түз жеткиш үчүн биз ушул балдарды чакырдык, кайрылуу жасап атабыз. Эгерде ушул бизге бооруңуз ачса, биздин жашыбыз 60ка келген аялбыз. Биз өмүр бою ушул жерде жашап, ушул жерде таштачу жерде иштеп, өмүр сүрүп келдик. Эч кандай сиздерге барып алып доомат, бир жерге барып андай-мындай кылып көргөн эмеспиз. Өз каражаныбызды, өзүбүздүн жашообузду өткөрүп келген карапайым эл, үнүбүз жетпей келет. Ушул нерсени карап, өз көзөмөлүбүзгө алып чечип бериңизди суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди шайлаганбыз, сизди элди карап келатканыңызды өз көзүбүз менен элге жардам берип, элдин карапайым элдин таламын тартышып
канча коррупцияларды басып тапканыңызга биз өтө ыраазыбыз. Бирок ошолордун арасында бизди дагы кошуп, бизди дагы карап койгонуңузга өтө ишенип турам да мен. Бирок оорунун кадырын ооруган адам билет дегендей, менин балам ушул жерде өлүп калды, мен ушул жерге келип мына балдар тартып атат, зорго сүйлөдүм. Siz жақсы білесіз, баланың қадыры қандай, ененің қадыры қандай, барымызда ене болған, 80 жылға шыққан енем бар, енем алып күйеуім бар. Азыр үйсіз, жайсыз, мына балдар өзі көріп келді. Ошол жерде отырам, жардам беребиз деген, бербей мына али кече даяр үйүммен жок, эчтекемен жок. Айдай талада қалдым. Сизден ишенерим сиз эле. Башка эч кимге сөзүбүз өтпөй калды бизден. Чечип берсеңиз. Урматтуу Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев, сиздер бизди өз көзөмөлүңүздөргө алып коюшуңуздарды суранабыз. Биз мына бул жердеги сүрүлгөн үйүбүздө турабыз. Жерибизде турабыз. Бул жерде бүт эле жашыбыз 60-та кары картаң, жетим жесирлер, экинчи топтогу майыптар. Сиздердин өз көзөмөлүңүзгө алып берүүңүздү суранабыз. Биздин үнүбүз эч кимге жетпей атат. Бул үйлөрдү түрттүрүп салуу жашоочулардын өз калоосу менен болгон. Ушундай негизге таянган Бишкек санитардык полигонунун жетекчилиги бизге окуя алардын көзү менен кандай болгону тууралуу айтып беришти. Ал жердеги үйлөрдү түрттүрөрдүн алдында көп убакыт алар менен бир эмес, эки эмес, көп жолугушуп ошол жерде тургундар менен. Кагаз түрүндө мындай эскертүү берилди беле, кол коюлуп алынды беле, мынакей. Сөзсүз, бул деген оюнчук эмес да. Бул ал үйдүн, үй бүлөнүн артында ар бир адамдын тагдыры бар. Биз алар менен тагдыр менен ойногонго мыйзам да жол бербейт, Алла Таала да жол бербейт. Анан ал жер деген ошол жерде жашаган тургундар менен ар бир үй бүлө менен өзүнчө сүйлөшүлүп, ошол жерде чогулуш өткөрүлгөн далай жолу. Мен ошо жумушка кирген маалда, ошо ортосуна келип калыптыр да. Өзүм ошол жерде бардым, жүрдүм, жолуктум, сүйлөштүм. Эми баягы 10 адам болсо, 10 адам менен 10 башкача сүйлөш керек экен. Азыркы адам деген 5 манжа тең эмес дейт. Аракет кылып, ошолорго түшүндүрүп, эми ошол жерде, ошол маалда көчөлөгүндө жашап жүргөн ошол жакта шарттарын көрсөңөр, меле төө чачың тик турмакта. Мына үй жашап атат, кичинекей балдар ойноп жүрөт, 10 метрде ар жакта мусор свалы. Эмне гана жок. Азыркы шарттары кандай? Андан жакшы. Азыркы шарттары биз аларды көндүрдүк, түшүндүрдүк. Чүй обл администрациясы менен сүйлөшүлүп, Аламедин администрациясы болуп, ар жактан Аларчинский водохранилище бар, сонун тимеле Токой, ошол жактан жер бөлүнүп берилди аларга. Ар бирөөнө, мен билишимче, бөлүнүп берилди. Биз эмне БСПдын коллективи, биздин балдар, ошол жерде иштеп жүргөн балдар, транспорт жагынан жардам бердик. Көчкөнгө, үйлөрүн бузганга, материалдарын салганга, үйлөрүн көп материалдар бузуп алып кетишти да. Окаттарын көчүргөнгө транспорт жагынан жардам бердик. Анан ошол жерде канча эсимде жок. Ошол жерде өздөрүнүн эмеси бар, алардын баягы квартальный деп коебу, башчылары бар, арасында жүргөн баягы лидерлери бар. Алар менен келишимге келип, алар бизге тизме берди. Онча киши ат менен фамилия, аты жөнү, бир киши үйдө канча семьяда, канча баласы бар. Ошонун негизинде биз буларга материалдык түрдө жардам көрсөттүк. Биринчи 3 ай хотя бы мындай жашап тиричилик кылып турганга деп. Кандай жардам? Акчалай. Канча? 15 миң сомдон. 14-16 семьяга бердик. Бүт кол койдуруп, комиссионно мен алып бар эле деп тараткан жокпуз. Жана МТУ бар. Представитель жетемектик өкүлдөрү. Жанагы үйлөрүнөн анан кийин 17 үй бүлө силер барып түшүндүрсөңөр эле өз кабылдары менен чыгып кетти. Эми биз кыйнаган жокпуз, айдаган жокпуз. Кудай турат. Бизге бир жаран кайрылды, ошол жакта жашаган эч кандай түшүндүрүү иштер болгон жок деди, соттун чечими да болгон жок деди, эскертүү да берген эмес деди, келип туруп эле түртүп салыш дейт. Анан ошол адамдар азыр биз кече күнү барып келдик. Сиздин бөлмөңүздүн жарымынан да кичинекей болгон.
4 шифрды көтөрүп туруп эле мындайынан эле тоскондагы үстүнөн да бир шифр менен жаап туруп эле ошондой үйлөр жашап атыптыр. Үй эмес эми ал жер эми жөн эле бир шифрдын астында жашап атат да. Анан ошол адамдар айтып атат. Бизге мен өзүмдүн үйүмдө эле жашай берет болчумун. Келип туруп түртүп салды, соттун чечимин да көргөзгөн жок деди. Квартальный келип силерге жардам берилет экен, кол койсоңор деп туруп ак кагазга кол койдуруп кеткен дейт. Анан нар жагын өзүбүз толтура алабыз деп квартальный айткан. Эми ошол колдун негизинде балким биздин үйдү түртүп салды деп атат. Дагы жолу айтып кетейин, 5 манжа тең эмес. Эч качан мисалы 10 киши болсо 10 кишинин баары тең разы болгон эмес. Бирок ошол маалда көчүрүп аткан кишилер, мен өзүм ошол жерде жүрдүм. Ар бирөө алып барып эметтик. Сиз айтып аткан мен ал кишиге жооп бере албайм, эмне үчүн айтып атат. Бирок арасында бар. Ошол маалда биз жанагы үйлөрдү көчүрүп түзөдүк деп атпаймынбы? Ошома кээ бирлери бар болчу, жөн эле кепе салып коюп, мындай 4-5 метр жана лайдан салып, өзлөрү жашабайт. Документ эчтекеси жок. Ошол жерде жана мусор чогултуп окат кылып жүргөндө арендага берип жүргөн кишилер бар болчу. Эч кандай тиешеси жок, эч кандай документи жок, кагазы жок. Эми аренда тигилер төлөшөт. Себеп дегенде мына мусор, мына жумуш, мына үй дегендей. Алар биз тизме түзүп атканда далай жол суранса болду, башка жокпу? Ошол жерде жүргөн өзүнүн лидерлери бар. Башка жокпу? Жок. Ушубу? Ушу. Ушунча кишиге беребиз. Десеп, ошол маалда даже ошол жерде ар жактан келгендер болду. Мен да бармын деп өзлөрү айтты. Сен бияка эч кандай тиешең жок. Жөн эле калп бар, башты оорутпай деп өзлөрү сорттошкон ал элдерди. Биз сага беребиз, сага бербейбиз деген сөз болгон жок. Бизге өзлөрү алып келген тизме менен биз материалдык жардам көрсөттүк. Азыркы маалда жана Европейский банк развития деген бар, ЕБРР деген. Ошолорго биз документтерин тууралап бердик. Алар мындай дешкен. Биз акчалай жардам бербейбиз. Строй материал менен ошо көчкөндөргө жардам беребиз. Азыркы маалда мына азыр бир аз убакыттын ичинде чечилсе, ал акча биздин колубузга да тийбейт, мэриянын колуна да тийбейт, тигилердин да колуна тийбейт. Бул акчага строй материал алынып, ар бирүүгө бөлүнүп берилет. Канча акча экенин мен айта албайм. Түшүнүп. Таштандыдан ташынып жүрүп там салгандар жана ал тамдарды талкалагандар. Салынган үйлөр басмачылыкпы же шаар мэриясынын шалаакылыгыбы? Там сала бергиле деп кол бергендер барбы? Же бул ишке көздү жумуп жол бергендер барбы? Окуя кандай болгон күндө дагы үйсүз калган үй бүлөлөр көчөдө жашап жаткандыгы анык. Сиздер менен Сокол Медиа маалымат агенттиги болду. Аман туруңуздар.